Окуя болгондон кийин аскер госпиталында дарыланып, кийинчерээк ал жакта тиешелүү адис дарыгерлер жок болгондугуна байланыштуу улуттук госпиталга которулган Эрик Шаршимбаев ушул тапта өзүн жакшы сезип калды. Оорукананын ашканасына кирип чыгып басып турганга болот. Алгачкы күндөрдөгү шишик тарады, бирок алган дары дармектерин дагы деле улантууда. Сооруганда эле барып Санчаска каралгам. Санчаста ошо 2 күн жаттым. Ошол жакта дарыланып эмет. Биринчи урологияга барганбыз. Барып ошол жакта нерсе бир капельница уколдор жазып берген. 2 күн ошол жакта болдум. Биринчи күнү Кой Таштын госпиталына бардым. Ошол жакта 3 күн жаттым. Мындай шишиктерим кетти. Мындай бирок отуруп кыймылдасам бөйрөктөрүм салаңдап ооруйт да мындайчы. Мындай шишиктерим кетти, мындай жакшы да бирок. Дарыгерлер койгон тастыктамага ылайык Эриктин бөйрөгүнүн кан тамырлары жабыркаган, кан басымы туруктуу, тиешелүү дары дармектери жетиштүү. Алган жаракатынын келип чыгышын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындалды. Дарыгерлерден сырткары апасы Айнура Кыдырбаева күнү түнү жанында. Бүгүн томографияга алып барып түшүрүп келдик. Томографиясы эртең описаниясы чыгат экен буюрса. Ким Искендер лечащий врач жылышпа эже жакшы буюрса анализдер жакшынакай болуп келатат дейт. Бирок мачасынын өңү эметпей атат да, жакшы болбой атат мачасынын өңү. Анан бөйрөгүм ооруп атат дейт анан. Ошолор эми жакшы болуп кетсе деген үмүттөбүз. Бул эртең описаниясы чыкса да, описаниясы жакшы деп чыгып кетсе экен деп үмүттөнөм. Буюрса эми кичине көрүп атасыңар да, басып турганда кармап антминтип атабыз, бирок мындай шүгүр да. Шүгүр состояниясы мындай неметип келатат, көңүл ачылып жакшы болуп келатат буюрса. Буга чейин айрым маалымат каражаттарынан